15 жылдын ичинде Улуттук Кызыл Ай коомунун үй бүлөлүк байланыштарды калыбына келтирүү программасына кайрылган 300дөн ашуун жарандын жакындары табылып, алар үй бүлөлүк байланыштарын бекемдешкен. Буга байланыштуу ыктыярчылар флешмоб түрдүү иш-чараларды өткөрүп келишет. Бул программага кайрылгандар согушта, өзгөчө кырдаалдарда жана башка түрдүү окуяларда өздөрүнүн жакындарын жоготкондор кайрылышат. Андан кийин басымдуулук бөлүп, колчулукта жүргөн жарандарды өз өлкөсүнө кайтарып келген учурлар кездешет. Акыркы 3 жылдын ичинде Орусия, Казакстан жана Туркиядан жакындарын Кыргызстанга алып келип, үй бүлөлөрдү бириктирген окуялар кездешкен. Бул долбоорду иш жүзүнө ашыруу үчүн ыктыярчылар керек болот. Андыктан ыктыярчылар үчүн атайын окуулар өткөрүлүп турат. Жана дагы программанын алкагында кызматкерлер Кызыл Ай коомунун бөлүмдөрүнө жакындарын жоготкон жарандардын арыздарын кабыл алып иш алып барышат. Ошол категорияга бөлсөк, бул жанагы ар кандай согуштар учурунда жоготкон адамдар болушу мүмкүн. Будан сырткары программалар бизде соц тармактарда активдүү жүрүп жатат. Ушул боюнча кайрылуу адамдар кайрылып кеткенде бизге биздин филиалдарга келип кетет, офиске. Анан атайын анкеталар бар, ошол анкетанын негизине толтурулуп, анан кийин баардыгы ошол бир форматта болуп жөнөтүлөт. Ошонун негизинде иш-чаралар азыр биз өткөрүп жатабыз.